мисалы ушул аккредитация маселеси боюнча келгенде, мисалы ЖМК аккредитацияны өтпөй туруп эле шайлоо тууралуу жаза берсе болот, жаңылыктарды. Бир гана ал деген үгүт материалдарын өзүндө жайгаштыра албайт. Ушул жерде чектөө бар. А биздикилер кээде ойлошот, мен шайлоо тууралуу жазышым үчүн мен сөз аккредитациядан өтүшүм керек экен депчи. Бияктан багы маалымдоо, маалыматка жетүү жагынан аккредитация бул башка, а үгүт иштерине катышуу бул башка болчу да. Бирок негедир биз ушу эки түшүнүктү кичине бириктирип койгондо азырчы шайлоо кодексинде, мыйзамында. Чынчын келгенде муну эки башка караш керек эле. Мисалы журналисттердин катышып аткан журналисттер багы шайлоо жүрүп аткан участкаларында чагылдырганга, БШКнын жыйындарына катышууга алуу, аккредитация алуу укугу башкача болуш керек, өзүнчө каралыш керек. А эгерде үгүт иштерине катышам десе, анда алга документтерди өзүнчө караш керек эле да. Бирок биздики ушул эки нерсени кошуп коюшкан. Аны ошол үчүн көп учурда багы түшүнбөстүктөр да пайда болуп атат. Жана да аналитика боюнча да сөз болуп кетти. Чын айтканда кыргыз журналистикасында шайлоо боюнча аналитика өтө аз. Мындай чын, мындай калыс караган. Бизде аналитика материал кошоштурулуп, көп учурда үгүт материалдар кетет. Чын эле аналитика жазайын деген бала келгенде багы чочулайт да. Мен аналитика жазсам, аныдыгы кантип баалашат? Үгүттөп койшобу депчи. Эмне дегенде анализ эмне? Мындай болду дегенде себеби эмнеде? Кесепети кандай болду? Кесепетин ачыш керек болот. Азыр биздин эмки спикерибиз. Мындан 10 жыл мурда ошо шайлоо боюнча ЖМКлар кантип иштебеш керек шайлоо учурунда, кантип маалымат оптор берилбеш керек деп биринчи вебинар өткөргөм. Аны ошолдо биринчи вебинарымда көргөн экен. Анан азамат айтып калды, сен багы вебинарың боюнча бир материалдарды туруп карап койчу, мындай туура жазганмы, туура эмес жазганмы эмеспи депчи. Анан ошондо бир эсимде да, материалды оңдосондуп кайра артка жиберип койгом. Караса ошондо жаңадан журналистке кирип атканда шайлоо боюнча жасаган материал Асель Сооронбаева экен. Азыр болсо белгилүү журналист, анан факт-чек деде иштейт, Политмерде да иштеди, Кактус медиадагы фрилансер болуп иштедим. Анан акыркы шайлоодо бул жанакы коомдук тармактардагы мониторинг кылуу. Жана коомдук тармактар боюнча көп суроолор болбоду. Ошолор тууралуу кенен токтолот, кандай болгон, ким кандай иштеген депчи. Ошол боюнча бизде дагы сонун жакшы презентация даярдалган. Анда сөз сизде. Рахмат, Мартбеке. Биздин медиа өнүктүрүү борбору деген коомдук фонд. Фактчек KG, мен тактап кетейин. Фактчек KG деген сайт бул фейктер менен күрөшүүчү сайт. Бул медиа өнүктүрүү коомдук фондунун бир долбоору, бир тармагы да. Мындан тышкары медиа өнүктүрүү борбору жанагы ЖМКлардын үстүнөн даттамаларды караган комиссия иштейт эмеспи? Ошол комиссияны негиздеген. Мынакей Тамара эже бизде председатель комиссиянын. Анан дагы бир ишмердүүлүгү медиа өнүктүрүү борборунун бул ЖМКлардын үстүнөн мониторинг жүргүзүү. Мониторинг жүргүзөбүз, анан медиа критика деген рубриканы ошо факт-чекке чыгарып турабыз. Медиа критиканы болсо биз ошо этика бузулган учурда, жана мыйзамдар бузулган учурда ошого анализ жүргүзөбүз дагы. Анан чыгарып турабыз да. Медиа сын деген рубрикабыз бар. Кыргызча, орусча чыгып турат. 2010-жылдан бери парламенттик президенттик шайлоого жалпыга маалымдоо каражаттарына байкоо жүргүзүп келет. Ал эми мына акыркы шайлоодо, президенттик шайлоодо, 2021-жылкы президенттик шайлоодо жана апрель айындагы жергиликтүү кеңештерге шайлоодо жана парламенттик шайлоодо биз социалдык тармактарды да колго алдык. Социалдык тармактарда партиялар өзүнүн ишмердүүлүгүн кандай жүргүзөт. Анан ошол ишмердүүлүгү кийин шайлоонун жыйынтыгына таасир этеби же таасир этпейби? Ошол нерсени билүү маанилүү болду да биз үчүнчү. Так. Наоборот. Анан ЖМКларга мониторинг жүргүзгөн себеби бул жерде группа мониторщиков бар болчу, Марат байке жетектеген. Бул группанычы. Скромно отурбайбы? Марат байке өзү жетектеген, ошо ЖМКларда объективдүүлүк, тең салмактуулук сакталдыбы, этика, мыйзам бузуулар сакталдыбы, ошолор мыйзам бузулдубу, ошого мониторинг жүргүзүлгөн да. Анан көйгөйлөр, кандай көйгөйлөргө ЖМКлар туш болуп атат? Регионалдык, облустук жана ошондой эле республикалык деңгээлдеги ЖМКлар. Анан ошол жерден шайлоо мыйзамдарын жакшыртуу боюнча сунуштарды иштеп чыккан болчу. Жана Семетей айтып кетпеди буга чейин бул нерселерге мыйзамдын күчү жетпейт деп. Көп нерсени чындыгында Семетей айтып кетти да, кейстерин менен кошочу.
Так. Байкоо жүргүзүлгөн ошо ТВ, радио, басма сөз жана интернет сайттардын ишине байкоо жүргүзүлдү. Буну айттым. Оң терс көрүнүштөрдү аныктоо жана мониторингдин жыйынтыктарын талдоо, жалпылоо жана жыйынтыктоо. Сандык сапаттык көрсөткүчтөр кандай болгон? Ал жөнүндө кийинки слайдда бар. Анан период, интервал биз ошо 15 мисалы бул президенттик шайлоо боюнча кетип атат да азыр маалымат. 15 декабрдан 10 январга чейинки шайлоо өнөктүгүнө чейинки интервал алынган, шайлоо өнөктүгү анан кийин ошо шайлоого чейинки убакыт алынган болчу да. Анан теле радио берүүлөр, басылмалар. Бул жерде жана тынчтык, ден тишины ошол күнү дагы байкоо жүргүзүлгөн болчу да. Кандай чагылдырып атат ЖМКлар. 11 электрондук ЖМКга көзөмөл салынды. 7 интернет басылма, анын ичинде Кактус Медиа, 24 KG, бул жерде болсо Марал деген бар, Кабар KG, жана башка толук тизмегин биздин сайттан Медиалоо KG'де мониторинг СМИ деген рубрика бар. Ошол жактан толук тизмегин алсаңыздар болот. Анан 34 гезитке көзөмөл жүргүзүлгөн. Бул кыргыз тилдүү гезиттер, аймактык гезиттер, орус тилдүү, анан өзбек тилдүү гезиттер. Анан кандай көйгөйлөр аныкталды да? Жана Семетей эле айтып кеткенди эле кайра кайталамакчымын. Ошо жарнама тууралуу маалыматтын жоктугу. Жанагы реквизиты, выходные данные деп атпайбы? Ким төлөп берген, кимдин шайлоо фондунун эсебинен төлөнгөн, тиражы канча деген сыяктуу ошол маалыматтар жок эле. Чыгып атышты да, кээ бир сайттарчы мындай. Жарнак катары, мисалы үчүн, на правах рекламы деп чыгарып коет. Бирок жанагындай выходные данные жок да, кайра элечи. Кимдин эсебинен кетип атат бул жарнакты, ким каржылап атат да? Шайлоочу билиш керек да бул нерсеничи. ЖМК өзү референдум тууралуу үгүт жүргүзүүсү жана керектүү эксперттерди чакыруусу. Бул туурасында дагы Семетей сөз кылып кетти. Жана КТРК эксперттер чыгарып атканда Алато 24 жалаң эле ошо президенттик формага, президенттик башкаруу формасына добуш берген, ошол системаны колдогон эле эксперттерди чакырып туруп алды да. Ал эми парламенттик форма боюнча ошондой баланс сакталган жок да, референдум боюнча ошо мыйзам бузулуп калды да. Биз дагы ошо фактчек KG жамааты мен көзөмөлдөп турганбыз дебат учурунда кандидаттар өзүнүн баягы айткандарын текшерип аттык да онлайнчы. Анан ошол учурда чоң мүчүлүштүк кетип калды. Бир эле парламенттик форма боюнча 8 суроо болуп кетти да. Ошол жана Зарина беле, Умталиева алып баруучулар ошондой мүчүлүштүк кетти эле. Парламенттик форма мындай болбоду эле. Парламенттик формада жана ушундай чимкириктер деген сыяктуу ушундай бир мындай аларды дискредитация, ошол парламенттик форманы дискредитациялоого багытталган суроолорду деле берип атты, наводящий эле суроолорду берип атты да. 8 суроо болуп кетти. Ал боюнча да медиа критика жасаганбыз. 8 вопросов о форме правления депчи. Анан ошол нерсе президенттик форманы үгүт кылып туруп алды. Бул даана байкалат да. Анан кийин бул жерде болсо Равшан Жээнбеков заявил, что будет последним президентом Кыргызстана. Бул Кенюс деген көбүнчөсү ошол Садыр Жапаровго карата негативный материалдарды чыгарып атты дагы, мындай ангажированность билинип калды да, бул жердечи байкалып калды. Равшан Жээнбековду колдой турган макалалар чыгып кетти да. Бул жерде болсо баланстын жоктугу, бул КТРК көрүнбөй атат, Алатодогу Садыр Жапаров тууралуу материалдардын басым жасалганы да, бул жердечи. Негизи эле биз ушул мониторингдин жыйынтыгы менен бир эле адамдын үгүт компаниясы болуп калды деген бүтүм чыгарганда, ошо корутундулардын арасында ушундай корутунду бар болчу. Так, кеттик. Эми ЖМКлардын көз карандысыздыгы жана тең салмактуулугу. Бул жерде нейтрально берип атты, мынакей Садыр Жапаров, бул кайра эле нейтрально, бул болсо позитивный тон менен берип атты. Негативный менен дээрлик жок да. Негативный тонда берген жок, 7 канал. Ал эми бул жашылдар болсо негативный тондор да. Оппоненттер Абдил Сегизбаев, жана Сооронкулова деген сыяктуу башка оппоненттер, алар негативдүү берилип атты да. Бул жерде болсо ЛТРде Садыр Жапаров кайрадан эле позитивный тон менен берилген, эфирлердин эмеси секундадан 1400 секунда эле, ушундай.
сары болсо оң маанайда. позитивный, көк нейтральный. Бул жерде ЛТР жана айтып кетпеди, бесплатный эфирное время бериш керек депчи. Бул мамлекеттик телеканал болгондуктан кандидаттарга бесплатный эфирное время берген үчүн бул жерде баарында бул көк позитивный нерсе болду да? Нейтральный вернее. Ал эми алардын оппоненттерине мынакей негатив кетип атты. Мындай күчтүүрөөк оппоненттеринечи, ал жөнүндө Садыр Жапаровго мындай ачыктан ачык каршы чыккан Сегизбаев деген сыяктуу, Сооронкулова жана башка. Сиз бир нерсе кошумча түстөр боюнча, бул ошо телеканалдар боюнча ушул мындай көзгө көрүнүп калган, даана көрүнүп калгандарын азыр чыгарып атабыз да. Тең салмактуулуктун жоктугу. Кайра эле, бул Садыр Жапаров тууралуу маалымат кетип атат, оппоненттер тууралуу. Анан Аргумент KG деген сайт ушундай бир жашыруун материалдар ачыкка чыкты, мындай ушак айың, мындай фактылар азыраак болуп калып атты да. Негизи эле ушундай нерсе көп окулат да. Аргумент KGде дайыма барбы биякта өкүлдөрдү? Жок э? Биз дагы ошо медика жок, мындай ачык эле эметебиз, медиа критикада да көп чыгарабыз, Аргумент KGничи, бирок реакция кылышпайт. Дилбар байгүнү ошо бир саясатчы түшүмө кирди, андай мындай десе, аны да факт кылып заголовокко чыгарып салышыптыр да. Дилбар аябай возмущаться атканда. Ушундай да кесиптештерибиз бар да, тилекке каршы. Бирок аргументте эмне үчүн бул алынган, булардын окурмандары аябай көп. Реакциялар соц тармактарда байкасаңыздар, реакция окушат, адамдар ишенишет. Ошол пикирди берип атса деле, пикирди факт катары окурман кабыл алат. Булар мындай реально эмеге салмагы бар да булардынчы. Маалыматтык аналитикалык жана үгүт материалдарын өз ара катышы. Бул жерде маалымат кетип атат. Анан үгүт. Көрүнбөй атат мен. Мага көрүнбөй атат эле. Бул биринчиси Өтөксү КТРК. КТРК. Жалаң эле үгүт материалдар, жаңылыктар, маалыматтар өтө аз. Бизде кичине биринчи радио эркинирээк иштейт. Маалыматтар бар. Марал. Жеке менчиктерде. Марал FM. Анан бул 24 KG. 24 KG менен Кактус Медиа кандидаттардын программаларын ЦИКтын, БШКнын сайтынан алып, аларга анализ жасап, анан чыгарып атты. Мисалы, бул кандидаттардын мындай программасы бар экен, муну өнүктүрөт экен дегенде аналитический материалдар чыгып атты. 24 менен Кактуста. Ал эми Марал болсо Марал эме кылышыптыр. Кандидаттарды эфирге чакырып, ар бир кандидатка мүмкүнчүлүк берген. Эфир берип, чакырып, алар тууралуу, аларга площадка берген да, өзүнүн баягы өзү тууралуу маалымдоогочу. Жөн эле маалымат берсеңер, талапкерлер партия тууралуу ушундай партия, ушундай түзүлгөн дегенде мындай депчи, бул эл үчүн маалымат. Силер үгүттөгөн жоксуңар да, бул жашы партия, кыйын партия деп, жөн эле маалымат берип атасыңар. Анан бул жерден дагы жана төмө айтып кеткендей, айрым партиялар тууралуу маалыматтар жок болуп калды, ушул болуп калды. Башка аймактык каналдарда аракет кылышты. Бирок алар деген 3-4 партиямен келгенден кийин эле талапкер менен токтоп калды, эмнегедирчи. Анан бизге да ой кетти. 3-4 берип коюп калгандарын унчуппай койду. Бул теңчилдик бузулган эмеспи? Деген да бир ойлор келген. Мисалы, бир эле партия тууралуу биз маалымат бердик. Эгерде ошол жерде мүчүлүштүк бар болсо, тизмектеги мүчүлүштүктү көрүп калдык. Же болсо жана айтпай кетпеди, секиргендер көп болуп калды. Ошондой учурда биз бир эле партия тууралуу маалымат бердик, 1 же 2 же 3 да. Эгерде мындай толук анализ болсо, баардыгына тең сары эсеп салыпчы, мисалы, бул кимдер бар? Ушул партиянын тизмектеринде кимдер, бизнесмендер бар экен, мурдагы депутаттар бар экен деген сыяктуучу. Ошондо баарын карап чыгабыз да. Так. Ошол мониторингдин жыйынтыгы менен бул ошо корутундуларда мыйзамдын кесиптик этиканын бузулушу, кесиптик этикада жанагы журналист жарнама материалдарына өзү аралашып кетет дегенчи, 7-чи берене, эметпесем, жаңылбасам. Мисалы үчүн ведущий окуп атат да, жаңылыктарды окуп атып эле, анан кийин перебивка, отбивка жок эле, реклама кетип калат да. Подводкасында өзү окуп калат. Анан
аудитория билбейт да. Билбей анан муну маалымат жаңылык катары кабыл алып калат да. А чындыгында бул үгүт реклама болуп калышы мүмкүн. Чын айтканда ынтымак эле бир кезде партиялардын немеси болгондо жалгыз бир гана ынтымак туура иштеп атты да. Жаңылыктарды бир алып баруучу окуйт, анан үгүт материалдар келгенде башка алып баруучу болчу. Анан кийин бирок президенттик шайлоо келгенде кайра алар дагы башкалар да иштеп калды. Эми дегенде алып баруучу жаңылыкты окуп атат дагы, анан бир маалда эле үгүт материалын подводкасын окуганда кызык көрүнөт экен да. Анан дагы бир ошо биздин отчетубузда бар. Жаңы жылдык кайрылуу түнкү саат 12-де президент кайрылат элгечи. Айрым телеканалдар ошо Садыр Жапаровдун кайрылуусун эфирге берген да. Бул уже эмеге, аудиторияга, көрөрманга манипуляция да, мындай алдын ала даярдоо да, ошол президент болот деген мындай намек да. Анан дагы бир так бул жерде айттык, үгүт материалдар тууралуу маалымат чыгарбай калышы, выходные айттык. Радиодо даны ажыратуу мүмкүн эмес да. Мисалы радиодо деген выходные даны айткычакты, ал көп эфир убактысын көп секунданы алып коет да, а реклама, жарнама өзү дагы бир нече эле секунда болуп калат. Анан бул жерде дагы угарман ажырата албайт да, бул үгүт реклама кетип атабы, агитация кетип атабы депчи. Бул дагы ошол сунуш берилген да, радиодо бир кандайдыр бир маркировка болсун деген сунуш берилген да корутундусундачы. Анан кара пиар болду албетте. Кара пиар боюнча айта кетсем, мисалы парламенттик шайлоодо оппоненттерге каршы үгүт болот. БШК реакция кылган жок. Президенттик шайлоодо оппоненттерге каршы үгүт, оппонент Садыр Жапаровго каршы үгүт болгондо БШК дароо реакция берди. Дебат учурунда айтылды. Башка кандидатка каршы үгүттөгөнгө болбойт деп айтты да, тыйып койду ошол жерденчи. Бирок кандидаттар аларды укпай эле, Канбек Иманалиев, Сегизбаевдер укпай эле үгүт кыла беришти. Талапкерлер жөнүндө маалымат берүүдө басмырлоо, жол бербөө боюнча мыйзамдын талаптарын сакталбашы. Референдум маселелери боюнча үгүт жүргүзүүнүн эрежелерин бузуу. Жана айтып кеткендей эле ошол бир тараптуу эле эксперттер, керектүү эле эксперттер чакырылып туруп алды да. Тиги парламенттик форманы колдогон адамдардын үнү жетпей калды элгечи. Мамлекеттик жанагындай чоң гигант машина да, мамлекеттик ОТРК деген кандай аудиториясы мощный да алардыкычы. Анан ал жакта уже президенттик аябай басымдуу болуп кетти да. Анан шайлоого бир күн калганда ден тишина үгүт иштери болду да. Жана ал туурасында да Семитай айтып кетпедиби? Бул жакта сиз толук айтып белеңиз, Марат беке? Меске модератор болоюн деп коюн. Шайлоочуларды маалымдоо түшүнүгү талапкерлер жана саясий партиялар алардын программалары тууралуу расмий маалымат. Жанагы Семетей барбы? Семетей мени оңдоп кетсеңиз, эгерде мен могу жерден туура эмес түшүнсөмчү, мына расмий маалымат кана айтылышы керек деген талап болот экен да, расмий маалымат. Бирок расмий маалымат деген эмне деген түшүнүк жок да. Мисалы кандидат айтып атса, же партиянын расмий маалыматы, же мамлекеттик органбы, анан ошол боюнча да айта кетсеңиз, мисалы же башка оппонент кандидат айтып атсабы, ушундай бир чөктөө бар экен да, только расмий маалымат гана жарыяланышы керек дегенчи. Рахмат. 1-2. Так, шайлоочулардын маалымдоо түшүнүгү талапкерлер жана саясий партиялар. Бул жакта мындай неме бар да, расмий дегени бул жана мен айтып атпаймынбы, соцсетте верификация болсо, бул жакта только ушул партиянын мүчөлөрү, ким окугу бар ошолор да, башка бирөө чыгып алар жөнүндө жанагындай жалган таратпаш үчүн ушундай норма киргизилген. Расмий өкүлү сыяктуу да, ооба. Талапкердин партиялардын шайлоо алдында ишмердүүлүгүн чагылдыруу убактысы, аларга бөлүнгөн эфир басма аянты боюнча басмырланбашы керек да. Бирөөгө эфир көбүрөөк берип, же азыраак берип башкасына дегендейчи. Ушул жерден дагы айта кетейин, Кабар KG агенттигине ошо мониторинг жүргүзүлгөндө, мисалы үчүн ар бир кандидат өзүнүн ошо площадка мамлекеттик ЖМКларда өзүнүн программаларын жайгаштырганга мүмкүнчүлүгү бар да, бирок ошол мүмкүнчүлүктөн бардык кандидаттар колдонгон эмес да. Же мыйзамды билбегенденби, же мындай Кабардын аудиториясы аз дедиби, айтор аз эле кандидат жайгаштырган экен да. Дагы бир нерсеге мыйзам жол берет экен, эгерде кандидаттын, талапкердин партиянын абирине шек келтирип атса,
бир жыйынтыкчы. Анан ал болсо арыз менен кайрылса, жок бул жерде менин абийиримди шекелтирип атасың, андай эмес деп төгүндөсө, ЖМК ошол эле площадкада, ошондой эле форма, ошончо өлчөмдө кайра опроверженияга тиги кандидатка площадка бериш керек экен да, аянтчы. Бирок ал укук менен дагы бардык кандидаттар колдонгон эмес. Вернее, көп кандидаттар колдонгон эмес да, ошо мыйзамды балким билбеген же болбосо мындай маани берген эмес да ал нерсегечи. Анан мынакей жаңы чектөө дебат учурунда башка кандидатка саясий партияга каршы үгүт кылууга тыюу салынат деп ошентип чыгышты да. Жана президенттик шайлоо учурунда как раз Садыр Жапаров келе турган убакта ал жок болуп калды. Анан берки кандидаттар чыга баштады да, мына эмне келбей койду, эмне үчүн ачыкка чыкпайт, мына элди эметпейби, теңине албагандыкпы же эмне өзүнө ишенгендикпи деген ушундай сыяктуу сөздөр айтылганда, болбойт деп ушинтип алып баруучулар айтып чыгышты да. А буга чейин жана парламенттик шайлоодо дебат учурунда ушинтип каршы үгүт кылганда андай тыюу болгон эмес да. Хотя бул чектөө ага чейин эле 2019-жылы, калп айтпасам, 2019-жылы кабыл алынган болчу да. Анан жыйынтык ошо ЖМКлардын көз карандылыгы, шайлоо мыйзамында мүчүлүштүктөр жана семетте көп токтолду бул боюнча. Үгүт компаниясынын масштабы талапкердин ресурстарына түздөн түз. Бул эми түшүнүктүү да, канчалык шайлоо фонду, эң көп шайлоо фонд ошо Садыр Жапаровдуку болгондуктан анын мүмкүнчүлүктөрү да чоң болуп кетти. Ошонун үгүт компаниясы дагы басымдуулук кылып кетти да. Анан бир талапкердин үгүтү болгон да, ачыгын айтканда. Анан журналисттердин кесипкөйлүгүндө маселелер. Кесиптик этика боюнча жана 23 беренеден турган биздин этический кодекс, аны ошо комиссия мүчөлөрү, журналисттер өздөрү кабыл алып, съезд ошол медиа өнүктүрүү борбору коомдук фонду съезд өткөрүп, ошол кодексти кабыл алганда ушуну сактанабыз деп кабыл алышкан. Бирок көбүн эсе ошо 7 берене бузулат, 10 берене бузулат. Фактылар пикирлер факты болуп кеткен учурда, факты менен пикир аралашып кеткен учурда. Анан 17 берене бул баланстын сакталбашы да, бир тараптуулук. Ошол болду го дейм Болду. Эми бул боюнча мынакей Медиалог KG сайтында мониторинг СМИ деген бөлүм бар. Ушул жерде биз ЖМКларга жүргүзүлгөн мониторингдин жыйынтыктарын, отчетторду жайгаштырганбыз. Анан кийин социалдык тармактардагы мониторингдин дагы жыйынтыктарын жайгаштырган болчубуз да. Соц тармактар ошо былтыр 2020 жылы эле башталды. Соц тармактарга мониторинг жүргүзүү МЭМА деген эл аралык башка чет элдик эме бар да, чехословакиялык уюм. Алар дайыма ошо 98-жылдан бери мониторинг жүргүзүлүп кеткен социалдык тармактарга, ЖМКларга. Ошолор менен биргеликте биз методологиясын иштеп чыгып, ошолордун CrowdTangle деген Facebooktан алар индексация кылып, бир параметрлер менен алып чыгат да посттордучу. Мисалы ЖМКлар ошол учурда үгүт иштердин учурунда 5000 постко чейин жазып жүрөт да, ЖМКларчы өзүнүн социалдык тармакта баракчаларындачы. Ошо 5000дин ичинде эң көп охват болгондорун алып чыгат. Эң көп взаимодействие, лайк, перепост болгондорун алып чыгат. Анан ошолорду биз мониторинг жүргүзгөнбүз да. Ал жерде дагы партиялардын аккаунттарын, саясатчылардын аккаунттарын, анан инфлюенсер, пикир жаратуучулардын, жана аудиториясы аябай чоң, Анжелика, Илим Карпеков деген сыяктуу аудиториясы аябай чоң пикир жаратуучулардын дагы аккаунттарын мониторинг жүргүзгөнбүз да. Эмне жөнүндө айтып атышат булар, шайлоо учурунда кимди колдоп атышат деген сыяктуучу, ал туурасында ошо бар да бул жакта. Бул ЖМК боюнча бүттүк да. Эгерде суроо жок болсо, анда социалдык тармактарга өтөлү. Улан Төрөлүк. Социалдык тармактарга биз ошо кайра эле ошо президенттик шайлоого келсек, 19 ноябрдан 9 январга чейин көзөмөл жүргүздүк. Азыр калп айтпасам, ошо 5000ге жакын, бир нече миң да, точносын айта албайм, бирок бир нече миң пост мониторщиктердин группасы менен мониторинг жүргүзгөнбүз. Ал жерде талапкерлер сөзсүз түрдө ошол талапкерлердин аккаунттары Facebooктагы, анан Instagramда алганбыз. Себеби Twitterде көбү жок. Бизге ошо мындай мүмкүнчүлүк берген да. Мисалы, ал Европада Twitterди көзөмөлдөшөт экен. Биз болсо Facebook менен Instagramда алдык. Саясатчылардыкын, саясий партиялар, саясатчылар дегенибиз бул
талапкерлери эмес болгон саясатчылар да, мисалы үчүн Текебаев деген сыяктуу да, мындай салмактуу саясатчылар. Анан инфлюенсерлер, ошо пикир жаратуучулар, шоу бизнес өкүлдөрү, мына Ыдырыстын аккаунтундагы Алинин аккаунту деген сыяктуучу. Ыдырыстыкын точно не помню, бирок Алинкин точно караганбыз. ЖМКлардын Азаттык, 24 KG, Кактус Медиа, Клоопту караганбыз. Расмий органдар бул ошо БШКныкын, жогорку кеңештин аккаунтун Фейсбуктагы, анан Инстаграмдагы. Анан тайпалар, группалар бар эмеспи ар кандай? Садыр Жапаровду колдоо группасы, анан Ата Мекеним. Ошо группалардан ошо краудтенгл кылып чыгарып беришкен, кайсылары эң көп аудиториясы бар, кайсы кандай участниктер көп болгон адамдарды чыгарып беришкен. Ошо группалардычы, ошол группаларга да көзөмөлдү коюмуз. Бардыгы болуп ошо Фейсбуктан 50 субъект, Инстаграмдан 56 субъектке аккаунттарын, баракчаларына жүргүзгөнбүз да. Бир эле мисал Садыр Жапаровду колдоо тайпасы деген группада ал учурда 170 000 адам бар болчу да. Ошол группанын ичинде, ушул биз көзөмөлдөгөн убакыттын ичинде 60 000 пост жарыялап жиберишкен. Албетте биз 60 000 посту караган жокпуз, жана андай краудтенгл кылып эң көп акыбат алган 200 же 500пү ушундай. Ар кандай да, мисалы ЖМКлардыкын 200 алдык, группалардыкын дагы ошо 200 же 500, азыр точно не помню. Уже жарым жылдан көп убакыт өтүп кетти да. Анан эң негизги максат ошол интернеттеги партиялардын, саясатчылардын, инфлюенсердин ишмердүүлүгү шайлоонун жыйынтыгына кандай таасир этет? Түздөн түз таасир этеби же таасир этпейби? Эсиңиздерде болсо, жана Дональд Трамп президенттик шайлоону уткан кезде кандай өтүп кеткен, ал аябай ачык болгон да. Ачык болуп, социалдык тармактарда аябай мындай түз эфирлерди алып барып, бирок ал өзүнүн баракчасын өзү алып барып, ушинтип Твиттерде дагы аябай көп окулат да Трампчы. Анан социалдык тармак аудитория менен жана эже айтып кетпедиби? Гүлбарчын эже айтып кетпедиби? Биз деген алыста жашайбыз, кандидаттар келе албайт деп. Бирок онлайн аркылуу ошол кайсы булуң бурч болсо дагы ошентип байланышып, өзүнүн аудиториясы менен, электораты менен байланышып, ошентип утуп кеткен да жеңиш. Ошон айтышканда эксперттерчи, ошо Трамптын жеңиши түздөн түз социалдык тармактардагы өзүнүн алып жүрүүсүнө түздөн түз байланышы бар депчи. Анан биз дагы ошол максат ошондо болгон да, социалдык тармактарды алганыбыздын максаты. Анан WhatsApp'ты алган жокпуз. Ар бир экинчи жаран интернет колдонот экен Кыргызстанда. Анан 39% соц тармакта бар деп бизге ушундай бүтүм чыгарып беришкен. Биз ошол көзөмөл жүргүзүп аткан учурда Facebook соц тармагында 1739 пост жана жарыяланган, анан Instagram тармагында 1485 пост жарыяланган. Ошол биздин субъектлер жанагы. Анан Facebook'та деген акыбат взаимодействиеден лайктар азыраак болот да. 400 000 бардыгы биригип ошо 400 000 лайк чогултушкан. Лайк эмес, эми реакциялар да ар кандай. Инстаграмда миллиондон ашып кеткен болчу да. Инстаграмда ошол үгүт иштерин жүргүзүү натыйжалуураак болсо керек да. Мындай развлекательный жаштарга эметип, алар жаштарга кандай десем, лайк көбүрөөк коюшат экен да айтор Инстаграмдачы. Анан негизги корутундулар бул активдүү кандидаттар. Абдил Сегизбаев, Аймен Касенов, Клара Соронкулова өздөрүнүн ошол көп отчет берип турушкан да, социалдык тармактардачы. Көп пост жазышкан. Ал эми Садыр Жапаров өзүнүн жеке аккаунту аркылуу азыраак эле чыгарган постторду, бирок жанагындай тайпаларда иштеген пиарщиктер иштеп колдоп беришкен да. Анан ошондо тиги ошо Мема деген уюм аябай таң калган да. Кантип силердин президентиңер соц тармактарда аябай активдүү болбой туруп эле жарышты жеңип алды депчи. Анан ошондо биз түшүндүргөнбүз. Бул жерде биз аудитория кичине башкачараак, баягы группалардын күчү болуп кетти да бул жерде, тайпалардынчы ар кандай. WhatsApp аркылуу жеңди ооба. Так. Количество постов в СМИ көрүнбөй атат. Өтө майда болуп калыптыр. Бул отчеттон көрүп алсаңыздар болот. Бирок ошо айрым СМИде эң көп эле ошо Кактус Медиа чыгарганда, ошо
бир нече миң болгон да ошо Кактус медианын эмелеричи посттору. Эми Азаттык, Кыйклоп, 24 KG дегендердики кичине азыраак посттор болгон. Эң активдүү партияларга да көзөмөл салганбыз. Ошо президенттик шайлоо учурунда партиялар өзүн кандай алып атат, эмне боюнча, кайсы тема боюнча пост жарыялап атат деген ошо темаларды дагы категорияларга бөлүштүргөнбүз да. Анан чоң казат ошо активдүү партиялар ушулар болгон. Бүтүн Кыргызстан, Реформа, чоң казат партиялары. Ал эми Мекенчил жана айткандай эле ошол биздин фавориттер чыккан партия тескеринче пассивдүү болгон да шайлоо учурунда. Себеби Мекенчил катышпайт деген сөз болгон да. Мекенчил шайлоого катышпайт деген. Бирок анын курамындагы адамдар ата журт Кыргызстанга өткөнүн көргөнбүз да, ал жөнүндө дагы жасаганбыз ошо Тимедиа, фактчек болуп. Эми мамлекеттик органдардын баракчаларында активдүүлүк, ошо эң эле активдүү бул ошо БШК дайыма маалымдап турган. Кандай аккредитация качан өтөсүңөр, анан бул жерде брифинг болот, бул жерде мындай болот, пресс-релиздерин таратып, ошо 207 пост жазган да. Бир айдын ичинде 207 пост жазган. Анан Кыргыз өкмөтү, жогорку кеңеш ал учурда өтө активдүү болгон эмес. Негизи эле жогорку кеңеш эми тигилерге караганда башка учурда деле активдүү деле эмес да. Саясатчылардын баракчасында активдүүлүк, жана айтпадымбы, шайлоого катышпаган, бирок мындай салмагы бар саясатчылар, Жанар Акаев, Текебаев, анан Наталья Никитенко, Ата Мекен партиясынын өкүлдөрү да. Ошолор өзүнө Камчыбек Ташиев, Талант Мамытов деген, Акылбек Жапаров деген. Акылбек Жапаровдун 2 аккаунту түшкөн да. Көп эле саясатчылар ушундай 2ден 3төн ачып алыптыр да. Анан биз алардын баягы 2ден 3төндү албай, мисалы көп убакыт өтүп кетсе, 2-3 жыл өтүп кетсе, эч кандай жаңылык жок болсо, аларды алган эмеспиз. Бул түшүп калган турбайбы? Так, бул болсо ошо активдүүлүгү. Текебаев ар бир жаңылык боюнча өзүнүн пикирин билдирип турган да. Эмне деп ойлойт, жана конституциянын бузулушу, жана башка сыяктуу пикирлерди. ЖМКлардын баракчаларында активдүүлүк. Ошо биз көзөмөлгө алган ЖМКлар, мына Биринчи радио, Кыргыз бул эме охват го дейм. Биринчи радио деген эме да, мындай аябай генерация кыла берет. А бирок взаимодействие охваттар аз да, 1 лайк, 2 лайк, ошондой да. Охват. Сыймык каякта жүрөт? Ал жанакы немелерден көрдүм, бул. Жапыкеев, по-моему, мен если не ошибаюсь, ал чоң казаттын эмесинен чыгып атты да. Өзүнүн эмес, чоң казаттын. Ушуну өзүнүн аккаунт рахмат Орозгүл. Мына соц тармактар боюнча специалист айтып атат. Эми ЖМКлардын баракчасында активдүүлүк. Баракчалар эми мынакей 7 канал. Булар бул 7 канал, Азаттык, Спутник. Анан Next TV, эң ылдык. Next TV. Булар боюнча толук маалымат ушу отчетто да бар да. Так. Эми тайпалар дагы активдүүлүккө, жана айта кетпедимби? Бул количество постов 59 000, 59К дегенчи, 59 косарь. Почти что 60 000 пост жарыялап жиберишкен да. Ошол учурдачы. Бул жалаң тайпалар. Адахан Мадумаров деген дагы бул группа. Новости Кыргызстана группа, Шайлоо деген группа. Бул дагы группа 21 000 пост жазышкан. Группалардын таасири дагы чоң экен да, мындай Facebook'та алсакчы эгерде.
Так. Эң популярдуу посттор. Бул жерде көрүнбөй атат. Бирок ошол Садыр Жапаровдун кайрылуусу бир нече 3 цифралуу эме да, реакция алган. Перепосттору дагы. Ооба. Кичине могу сандары көп нерселер майда болуп жакшы көрүнбөй жатат. Багы Майда болуп атат. Бирок медиалауда барганда ошондон отчетторду алып неметсеңер болот да, эмчектүү кызыктуу сандар да. эң популярныйларын да ошо краудтенгл менен чыгарып, жана система аркылуу автоматташтырылган система аркылуу чыгарганда, ошо Facebook'тагы эң популярдуу посттор депчи. Кандай дейсиз? Ар бир экинчи жаран интернет колдонот экен. Ал эми 39% соц тармакта бар экен. Буну ошо Мема деген чыгарып берген бизге. Активдүү кандидаттар Абдил Сегизбаев, Аймен Касенов, Клара Соронкулова. Партияларды айттык. Бабыржан Төлбаев, Аймен Касенов, Курсан Асанов постторун жарнамага койгон. Жана реклама деп чыгып калып атпайбы? Ошо рекламаларды, мисалы, Садыр Жапаров такыр эле реклама колдонгон эмес, Facebook'тачы. Колдоо тайпасында 60 миңдей пост жазылган. Садыр Жапаровду колдоо постунда ушундай корутундулар. Ошондо биз ушундай корутундуга келгенбиз. Өзүнүн жеке баракчасын активдүү алып барбаса дагы, жана группалар колдоп кеткен. Ошонун бир таасири дагы болушу мүмкүн депчи. Жана Жапаров Садыр деген баракча бул расмий баракча, ошо шайлоонун астынан ачылган. Бул президенттик шайлоого талапкер болду дегенде, мунун ошол пиар группасы шайлоо компаниясынын жетектегендер ачкан. Ошон үчүн ал жакты мындай анча колдонгон эмес. Бирок Садыр Жапаровдун өзүнүн жеке аккаунту, анда жана верификация ала элек болчу. Ал президент болгондон кийин жанакы бир кейс болду го, жанагы Бекешевка тийишип жазып койгондон кийин анан верификация алды да. Бирок ага чейин верификациясы жок эле. Садыр Жапаров деген өзүнүн жеке биздики сыяктуу эле аккаунту менен биртоо эле иштер жасаган. Бирок бул жерде жанагы система ошо жалаң баракчаларды эсептейт окшойт. Ошондо жок, биз Садыр Жапаровду өзүнүн жеке аккаунтунда алган болчубуз. Бирок ал жерде ал шайлоодо жүрөт да, шайлоодо жүрүп ошол жерден стрим кылып аткан. Бирок посттордун саны анчайын аз эмес ал жердечи. Анан жана сиз Дастан Бекешевдин кейси боюнча биз макала жарыялаганбыз. Эртең мененки 6-дан түнчүндө пост көрүп калдык. Ошо көөдөнү сокур эмес, көзү да сокур эмес, көөдөнү да сокур деген ушундай бир комментарий болгон. Азаттыктын аккаунтун баракчасынан видео чыккан. Дастан Бекешев бул конституция кабыл алса, ошого каршы пикирин билдирген парламенттик жыйында. Анан ал жакта жана Садыр Жапаровдун аккаунтунан, Садыр Жапаров деген аккаунттан комментарий калтырылган. Ошондо кайчы пикир бол, эки пикир жаралган. Кээ бири кантип эле ошо президенттин деңгээли болсун деп айтса, айрымы болсо жок, бул фейк деп чыгышкан. Ошондо факт-чек KG биз ошону колго алып дароо эле бир нече сааттын ичинде Садыр Жапаров деген аккаунтту толугу менен изилдеп чыкканбыз. Кайсы күнү биринчи сүрөт жүктөлгөн, кайсы күнү фото обложки, кандай посттор жарыяланган. 2016 жылга чейин активдүү болчу да. Кайсы жылы камалды? 2016 жылы камалды. Ошо камалганга чейин активдүү болчу. Андан кийин мындан ары менин аккаунтумду менин жардамчым колдонот деген пост жарыялаган болчу. Биздин максат жана айтып аткан бул фейк аккаунт дегендерге гана жооп бериш керек болчу да. Бул фейкпи же фейк эмеспи? Жана сиз айткан биз андай компетенттүү эмеспиз да агачы. Биз только фейк же фейк эмес аккаунт экен. Анан по факту, только фактыларга гана таянып эметип алабыз да. Мындай 15 жылга чейин активдүү болду. Анан кийин 16 жылы буну помощнигим колдонот, мындан кийин колдонбойт, андан кийин камалды. Камалардын астына ошентип жазды. 21 мартта жазды, 24 мартта камалды. Анан 2017 жылы, 2018 жылы бирден гана пост чыккан да, ал жактанчы. Анан 2018-2019 бу, азыр точносын билбейм, бир 2 жыл ичинде бирден эле пост чыккан. Анан ал уже чыгып келгенден кийин, түрмөдөн чыккандан кийин активдүү болуп баштаган ошол аккаунт. Биз ошолорду гана чыгардык. Мынакей могу жерде аккаунт ачык болгон, бул жерде болсо иштеген эмес, бул жерде иштеген, булунчанчы жылы мондай посттор жарыяланган. Анан бир журналист: рахмат сизге, сиз саясатчылардын ичинен эң ачыгы сизсиз. Дайыма ачык, дайыма сиз жооп бересиз журналисттерге деген бир комментарий бар болчу. Бир азыр унутуп атам, атын бар да биздин макалабыз сайтыбызда. Анан биз ошо макаланы чыгарар замат жарым сааттын ичинде пресс-служба таратты. Взломали аккаунт деп таратты. Аккаунт Садыра Жапарова взломали депчи.
ошондой пресс-релиз тарады да. Анан ошо бул эмнеге айтып аттым эле бул нерсени. Бирок ошо Орозгүл сиздин эмеңизге аябай көп пост жарыяланган эмес ал жакта. Биз ошо количествосын точно бар да тияктачы. Ошон үчүн бул шорт-листке чыкпай калды атчы. Анда кезектик суроого берели. Наргиза. Наргиза Нанакеева, политмеркежи. Биринчи суроом. Сиздер мисалы мониторинг жана ЖМК интернет басылмаларын тандоодо кандай критерийлер менен тандайсыңар? То есть биринчи мындай популярдуулугуна карайсыңарбы же мамлекеттик көз карандысы ошол эле учурда жана позициясы, оппозициячыл деген депчи ошол критерийлер карайсың. Экинчи суроо. Силер мисалы жана айтпадыңарбы методика жана чет өлкөлүк эксперттер менен дагы алардын методикасын иштедик деп мисалы чет өлкөлүк практикада барбы? Мисалы мессенджерлерге дагы мониторинг жүргүзө алабы? Ушундай кандайдыр бир нерселерди билесиңерби? WhatsApp, Telegram ошолорго да WhatsApp, Telegram рахмат. Биринчи суроого жооп. Биз ЖМКларды караганда аудиториясы чоң ЖМКларды алдык. Аудиториясы популярдуу, Маралдыкы, Клуб KG, Азаттык, Кактус Медиа мындай жеке менчиктерди алдык. Анан мамлекеттиктен ошо кабарды алдык. Мамлекеттиктен болсун деп анан биринчи радиону алдык. Мамлекеттик болсун деп, баланс болсун депчи. Анан сөзсүз түрдө эгерде жеке менчик болсо, анан акыбат ошо. Анан экинчиси неме методология боюнча, технология, аппаратура жанакы мессенджерлерди дагы кылса болобу дегендей. Бизге айтты, эки немени YouTube'ду да алалы дегенбиз. Бирок көбүнчө партиялардын, көбүнчө кандидаттардын YouTube каналдары жок болгон үчүн YouTube'ду алган жокпуз. Алар айтты да эки же андан көп соц тармакты алсаңар болот депчи. Мессенджерди алмакпыз, Телеграмды алмакпыз. Эгерде Телеграм каналдары, мисалы, Дастан Бекешев өзүнүн Телеграм каналын аябай жакшы алып барат. Биздин саясатчылар азыр ага жете элек да, мындай Телеграм канал ачып, ошол аркылуу бизде аудиторияга эметелек. Мониторинг жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк бар да, ошондо мүмкүнчүлүк бар. Мүмкүнчүлүк бар. Мониторинг кылганга мүмкүнчүлүк бар. Анткени алардын да ссылкалары, шилтемелери чыгып турат да. Просто эле биз ошо көп колдонгон, аудитория да көп колдонгон, анан талапкерлер да көп колдонгон соц тармактарды алган болчубуз да. Мен бешмагыранда айтканда бул мониторинг неме системасы жаңадан киргизилип атат да, социалдык тармактарды мониторинг кылуу. Анан Ооба, биринчи жолу. канча күнгө чейин постторду караш керек. Анан ал такай комментарийлер түшө берет. Ошон үчүн көп методологиясы татаалыраак. Катарында программалар бар, көбүнчөсү акылуу да, ошондой. Алар бизге айтты да, эме деп, шайлоо өнөктүгү башталганга чейинки периодду алгыла, анан шайлоо өнөктүгүнүн учурундагы периодду алгыла деди да. Анан тематикасы боюнча дагы бар да, мисалы, шайлоо туурасында кетип атабы, жаратылышты же болбосо пандемия маселесин карап атышабы деген сыяктуу дагы тематически да бөлгөнбүз да, кайсы партия эмне детально бар да. Комментарий. Дагы суроолор бар. Жок, суроо эмес, комментарий. Мисалы, ушул учурдачы, мисалы, мониторинг жасагандачы жана IP адрестерин да аныктоо боюнча дагы мындай киргизси IT кызматкерлерин дагы тартыпчы, аябай кызыктуу мындай эме чыкмакпы деп ойлойм да. Мисалы, көпчүлүк учурда мисалы президентке мисалы абактан көбүрөөк мындай үгүт иштер жасалган деген сыяктуу мындай. Албетте бул божомолдор, ушак кептер болушу мүмкүн. Ушундай сыяктуу дагы мисалы кароолор болгондо, бирок ошондой нерселерди аныктаганга дагы аябай сонун болмок да, иликтөө IT кызматкерлери дагы. Мониторинг негизи бул ачык булактардан жасаш керек да. Анан IP адрес болгон башка болуп кетет. Анда эмки суроо Семетейди, анан кийин Түмөнбай, анан кийин Дилбар. Очерет менен берейин суроолорду, анткени баарын берсе. Мен лично жооп бергенде жаттай албай койдум да. Биринчи суроо, бул мониторинг эмне максат менен жасалды? Ичинде же кастык тили каралдыбы, же үгүттүү материалдар каралдыбы, же эмне каралды? Кандайча бул жанагындай корректный болдубу? Анткени Сыймык Жапыкеевди бекеринен айткан жокмун. Бул соц тармакта жаңы мындай саясий талааны жараткан киши, кухня деген өзүнчө бир теченияны жараткан. Ошол бияка кирбей калыптыр. Ошо андан тышкары дагы 1-2 саясат, 5-6 саясатчылар, журналисттер жана башкалар бар. YouTube'дан баштап башка соц тармактар. Ошо кандайча корректность, бирок негизи максатын түшүнбөй атам да. Жөн эле мындай канча пост болгонбу шайлоо жөнүндө, же үгүт убагындагы, же кандай?
ошону түшүндүрүп койсоңуз. Жанында башында болгон болсо керек, жанагы социалдык тармактагы активдүүлүк канчалык таасир этти? Канчалык ЖМКны? жыйынтыкка таасир этти? Шайлоонун жыйынтыгына кандай таасир тийгизди деген неме кылган. Ошону сурап атам да, кантип кайсы параметрлер менен Количество постов бул чоң, количество взаимодействия, охват дегендер эме болду да, критерий болду да. жок, жыйынтыгына кантип таасир этти дегеним да. Ошону кантип эме билдиңер? Мен да жана караттым, эмчилигинде бир карасам эми Садыр Жапаров түшүнүктүү. Андан кийин багы эң мындай активдүү иштеген Клара Сооронкулова бар экен. Ошол бирок алар чын айтканда шайлоого келгенде анчалык эле көп орун добуш алган жок. Ошондой кандай тыянак болду дегенде мен да сорду. Негизи мындай да, Клара Сооронкуловна 200 пост деп атабыз да. Клара Сооронкулованыкычы 200 пост деп атабыз. Аймен Кайсенова где-то рядом они все ходят. А бирок Садыр Жапаровду колдоо деген группада 60 000 болуп атат да. Вы просто масштабы сопоставьте: 60 000 постов в поддержку Садыра Жапарова, либо 200 постов Клары Сооронкуловой. То есть есть все равно прямая... Кичине кыргызча, Кечиресиз. Жок, партияларга татыктуу таасир этеби деген гипотезабыз анча мынча тастыкталды да. Түздөн түз шайлоонун жыйынтыгына таасир этет дегенчи. Бул биринчи биздин мониторинг болду да, биринчи жолу биздин тажрыйба болду. Мониторинг жүргүзүүчү. Менимче методология дагы мына да жакшыртыш керек да, көп эске алып турган нерселерди. Азыркы сиз айтып аткандар болобу же да башкалар айткандардын баарын эске алып туруп, кийинки мониторингде уже башкача кылабыз. Бирок методология ошо меманын сунушу боюнча краудтенгл автоматтык түрдө чыгарылган эмелер да. Рахмат. Экинчи суроо, бул жактан айттыңыз, өкмөттүн баракчасынан, жогорку кеңештин пассивный экен, өкмөт ЦИК эң активдүү ЦИК экен, бирок өкмөттүн баракчасында абдан көп маалымат чыгыптыр. Эмне жөнүндө маалымат бар, изилдедиңерби? Анткени өкмөттүн баракчасынан үгүт иштерин алып барса болбойт. Ооба. Маалымдоону ЦИК алып барат. Жогорку кеңешти түшүнүктүү. Мисалы үчүн там биздин жумушубуз бүтүп атат, же бул депутатыбыз шайлоого кетип атат деген мейли маалымдоо болсун. Өкмөт эмне жөнүндө жазат? Өкмөттүкү премьер-министрдин ишмердүүлүгү да. Шайлоого эмне тиешеси бар? Шайлоого ЦИК жазат. Ал жерде биз даже мэрияныкындагы, мисалы, жергиликтүү кеңеш болгондо, мэриянын постторундагы. Анын өзүнүн каждыйдын баракчасы бар да. Баракчасы бар, ошо баракчасынан. Анын баарын жок, бул өкмөттүн баракчасыбы же мэрия, МВД дегенин баарын коштуңарбы бирге? Жок, мэрия, МВДныкын кошкон жокпуз. ММ деген организация бизге сунуштады. Госоргандардын да баракчаларын ушул мониторингдин алкагында жалаң эле саясатчылар менен чектелбегиле депчи. Госоргандардыкын да алгыла деди. Анан госоргандардыкынын ичинен биз өкмөттү тандап алдык. Анан парламентти тандап алдык. Өкмөт көбүнчөсү ошо ишмердүүлүк, өздөрүнүн ишмердүүлүгү жөнүндө. Шайлоо жөнүндө дээрлик жок койса десе болот. Ковид пандемияга тиешелүү, экономикага тиешелүү, пресс-релиздер да, в основном ошо те же самые пресс-релизы пост кылып эле чыгарышканда аларчы. Менимче анда эмки методология иштеп аткандачы, ошо методология караш керек экен да, посттор жөн эле посттор эмес, шайлоого тиешелүү болсо да, шайлоого тиешелүү постторду тандаганда кылыш керек да. Шайлоого таасири деп атат да, Ооба. Ошо эм ал жерде биздин датасетте бар да, мисалы, канча пост жазса, мисалы 100 пост жазса, 100-тун ичинен канчасы шайлоого тиешелүү, канчасы ковидке тиешелүү, канчасы тышкы иштерге, ички иштерге жана башка саясатка тиешелүү деген сыяктуу. Эгер кааласаңыз, Семетей, мен сизге ошо өкмөттүкүн детально берем да. Менимче мындай Семетей жанагы сайттачы, булардын немеси бар экен, отчетучу. Ошол отчетто методологиясы бүт баары ачык жазылганда. Бирок сайтта датасет жок. Там уже обработанный, Кызыгып кеттим да, анткени шайлоого даярдыкты мисалы үчүн МВД өзүнүн баракчасын жазат, муну коргойбуз. БШК өзүнүн баракчасын жазат, мэрия, Бишкектин мэриясы өзүнчө жазат. Өкмөт андай жазчу эмес да шайлоого карата. Шайлоого карата эмес, ал жерде негизи эле вообще кантип иш алып барып атат? Шайлоо учурунда анын жүрүм туруму, ишмердүүлүгү кандай болуп атат да? Ал шайлоого десек, биз анда посттор аз эле болуп калат, жалаң эле шайлоого тиешелүү алсакчы. Ал жерде ковидный темалар аябай көп. Только шайлоонуку эмес, жалаң шайлоонуку эмес. Жалаң шайлоонуку эмес, баардык постторду алабыз. Биз баардык постторду алып туруп бөлөбүз мындай категория коючу. Акыркы репликам могу ММАнын
кичине методологиясынабы, изилдөөсүнөбү сомнением болуп атат. Кыргызстанда 39% киши, интернет колдонуучулардын арасынан 39 гана пайыз киши соц тармак менен колдонот деген изилдөө берди. Менимче бул чоң суроо. Анткени менимче кече күнү дагы бир презентацияда көрдүм. YouTube'да 2 миллион, Instagram'da 2 миллион, Facebook'ta 770 миң, Одноклассникте 800 миң, почти 1 миллион. Анын баарын кошсо 6-7 миллиондон ашып кетет. Эми түшүнүктүү. Азыр мен сүйлөп кетем. Эми түшүнүктүү. Бир эле адам YouTube'да дагы, Facebook'та дагы, бирок 39%ды биз кемитсек, анда такыр мындай келбей атат да. Киши интернетке кирип, анан ошондо 60%ы соц тармак менен колдонбойт дегенге мен ишенбейм да мен. Өзүмчө жекече оюм да. Ошон үчүн ушу МЭМАнын немесин караш керек да. Интернетке кирген киши бир соц тармак болсо дагы, TikTok болобу, YouTube болобу, Instagram болобу, Facebook болобу, Одноклассники болобу, ВКонтакте болобу, ошол жака кирет, анан катталат деп ойлойм да. Интернетке каякта кетти ошол? Чын айтканда багы ар кайсы уюмдар социалдык тармакты ончап келгенде ар кандай критерийлер менен санашат да. Бир канадыр бир толук болуп тургандай эме жок. Могу, Мына. ар бир экинчи жаран интернет колдонот дейт, 50%. Анан 40%ы соц тармакта бар, дээрлик 40%ы соц тармакта бар. Негизи Ушундай бүтүм чыгарып беришти да бизгечи. Бирок кандай кылып немечти, биз сурап, бизде байланыш бар алар менен, сурасак болот да кандай кылып. Бирок анда биз ал учурда күмөн бизде жаралган жок, себеби 2 миллион болсо деле канча дедиңиз? Facebook'ta 700 миң эле болот абы? 770 миң деген бул 10% эле болуп калып атат да, кыргызстандыктардын 10% эле болуп калып атат. аз болсоңор анда мына биздин багы интернет боюнча жасаган боюнча кийин Орозгүл комментарийиңер түшүндүрмөсүн. Ар бир экинчи жаран интернет колдонот дегенде, демек 6 миллион калп болсо 3 миллиондо интернет жеткиликтүү. 39% дегенде балким бул жерде Facebook, Instagram, TikTok аккаунттарды эсепке алган болушу мүмкүн, ошолордун жок дегенде бирөөсүнө катталганда. Бирок YouTube соц тармак катары эмес, ал видео хостинг катары эсептелгенден, балким алардын методологиясы ошого негизделген болушу мүмкүн. Анан мындай да, еще Сементей да бир ремарка. Мисалы үчүн, жанагындай Samsung, iOS эмес, бирки Android колдонсо, алар сөзсүз түрдө интернет колдонуш үчүн Gmail почтасын каттоого алат да, балким ошондо эле соц тармагы жок эле, мисалы Gmail'да регистрациядан өткөндөн кийин эле ошону алышы мүмкүн да аларчы. То есть сөзсүз түрдө ал соц тармактын колдонуучусу дегенден алысмын менчи. Анын үстүнө сиз бул жерден эсептеңиз, бизде 6 миллион колдонуучунун 16 жашка чейинкиси эле 3/1 бөлүгү болуп калат негизичи. Дети это. А потом старики. Эми бул жакта эки негиз. Эми чын айтканда багы социалдык тармакта канча киши бар дегенде ар кайсы уюмдар карасаң ар кандай маалыматтарды берет да. Ошол жана талаш тартыш нерсе бар, аны тактай турган. Былтыр TikTok мынчалык эмес болчу. Эмки суроо Абдинаби. Мен бир суроом бар болчу. Былтыркы да бул. Суроом бар болчу. Түмөнбай. Суроо. Айтып алсам болот суроо. Макул анда микрофон болгондон. Могул изилдөө боюнча эгер кайрадан парламенттик шайлоо келе жатат, ошондой изилдөөдө мисалы бүтүн Кыргызстандарды азыр көрсөтүп кеттиңиз, булар мындай такай баракчасы активдүүлүгү түшпөгөн, дайыма мындай шайлоо учуру болобу, шайлоо эмес учурунда деле иштеген партиялар болгон үчүн жанагы жерге кирди. Бирок ошол эле мурунку шайлоодо Бир Боол партиясыны мисалга келтире турган болсок, алар шайлоого жакын активдешкен, каттуу баштаган. Парламенттик шайлоодо аябай каттуу чыккан, анан жанакындай роликтери, тамашаучулар менен тарткан роликтери миллиондогон просмотрлар топтогон, бирок жыйынтыкка мен билгеним боюнча YouTube каналдар менен дагы аябай жакшы иштеген, жакшы акчалар төлөнгөн YouTube каналдарга эң көп катталуучусу бар YouTube каналдар менен иштешкен, бирок жыйынтык 3%га да чыкпай калган. Балким ошо шайлоого жакын активдешкен саясий партиялардын жыйынтыгы мындай болду, ал эми такай соц тармакта иштеп келген партиялардын жыйынтыгы мындай болду деген бир пункт кошуп койсоңуздар жакшы болмок. Чора жакшы калып отур экен. Эмки методологияда. Бизде деген жана ошо өнүккөн мамлекеттерден айырмаланып, ар ким өзүнүн баракчасын ачып,
мынчалык жакын эмес экен да аудитория мененчи ошондой инфлюенсерлер. Анда бизде азырда убактыбыз да бүтүп калды. Азыр Түмөнбай, анан кийин Дилбар. Дилбар менен токтотобуз. Кезектетип сурай берейин анда. Бул мониторингдин максатын азыр түшүндүк, көрдүк. Анан негизи эле муну сиздер мониторинг жасаган медиаларга жөнөттүңүздөрбү? Мониторинг мындай максатыга жетип атабы? Медиалар буга карап түздөнүп атабы? Отзывдар кандай? Мониторингтин жыйынтыгын биз бир нече жолу ошо пресс-релизтерин таратканбыз. Мындан тышкары интервьюга бир нече ЖМКларга интервьюга чакырышкан. Өздөрү ошо ЖМКнын ээлери чакырып, ал жактан да бул тууралуу кеп кылганбыз. Сайтка жарыялаганбыз, группаларга ыргытканбыз, жанагы работники СМИ, кыргыз журналистикасы, анан кийин дагы бир 3 группа бар го, журналисттерге таандык. Ошол үчөөнө тең ыргытканбыз, жөнөткөнбүз. Максималдуу түрдө бул мониторингдин жыйынтыктарын жеткиргенге аракет кылганбыз. Айрым ЖМКлар жаңылык кылып жазышкан. Өздөрү жанагы Анжелика 60 тысяч постов дегендерди аябай жазышкан да. Кактус медиа чыгарган, 24 kg деген сыяктуу онлайн басылмалар чыгарган болчу. Максатына жетип атабы деген суроону көп түшүнгөн жокмун. Неме мындап келгенде ЖМКларды мында болду да баягы чын айтканда ЖМКлардын мониторингин баягы дайыма шайлоодон кийин жарыялайбыз да. Чын айтканда ошол жетекчиликке алып, мында кемчилик кетип туруп, эмки да анда кылбайын деген нерсе жок, чын айткандачы. Жок нерсе. Эмчигинде кандай иштесе ошондой иштешет. Бүт бар жетекчиликке байланыштуу, анан каржыга байланыштуу. Анан бир гана айрым учурларда гана баягы эске алган учурлар болбосо, чын айтканда көп учурда эске алышпайт. Мониторингдин негизги максаты бул деген ЖМК кандай иштеди, анан эмне мүчүлүштүк кетти. Анан ошол сунуштарда бышкана баягы мыйзамдарды жакшыртыш керек экен, ушундай болбош үчүн дегенчи. Бирок канча мониторинг болду, канча сунуштар кетти, көп сунуштар чын айтканда бышкага барып эле мыйзамга кирбей калып атат. Чын айткандачы көп нерсе. Ошол жанагы аккредитация маселеси боюнча дагы сунуштар болгон. Кийин үгүт менен маалымдоону мындай ачык айкын аныктанга мындай жакшылап чечмелеп бергиле деген жерлер дагы кээде ишке ашпаган болуп атты. Мыйзамда да. Тиги бышканын чечмелөөсү эмес, мыйзамда жакшы ачык айкын болсун деп. Тилекке каршы дагы бир максаты бар да, эми отчетто жазылбаганчы, бизде мындай биздеги абал, Кыргызстанда учурдагы абал кандай, картина мындай. Ал жерде процент ошибок бар, минимальный 2-3% болушу мүмкүн, бирок в целом биз картинаны көрүп атабыз да. Бул бизге да бир мындай маалымат берди. Месседж да. Месседж берип турат. ЖМКлар боюнча чыккан мониторинг чынында эле бул мыкты долбоор. Бул мындай калкка дагы жайылыш керек. Азыр реклама берүүчүлөр МВКтердин жыйынтыгына карап баа берип аткандай эле, маал келгенде саясий топтор, жада калса ошол ар бир медианын өзүнүн аудиториясы, мен ишенген медиа шайлоодо кандай чагылдырды деп бул картинаны көрө тургандай бир деңгээлге чыкса деп тилейт элем. Анан экинчиси, бизге эми жашыруун эмес, айрыкча телеканалдар кайсы бир саясатчыга таандык. Анын ичиндеги журналисттер, айрым журналисттер, анын айрыкча жетекчилери ошол саясатчынын шайлоо маалында, анан жөн маалда дагы кадимкидей жактоочусуна айланып кеткен да. Журналистик этика экинчи кезекте калып кеткен. Менимче ушул сыяктуу медиаларды анан жетекчилерин дагы изилдеп чыксаңыздар. Мен эми мисал катары Ош Биримди, анан регионду дагы айтат элем. Балким сунуш катары мен сиздерге ушуну белгилейм. Сиз айткан жана телеканалдар боюнча отчетто кеңири маалымат бар да. Ош ТВ эмне деди, Нур ТВ эмне деди, ынтымак кайсы учурда кандай мүчүлүштү кетирди, ОТРК кайсы учурда эмне кылып салды, кандай кылыш керек эле чындыгында мыйзамга такасак деген сыяктуу аябай кенен маалымат бар да. билбеген адам Медиа катары эмес, журналист анан ошол редакциянын жетекчиси катары дагы өзүнчө персонага катары алып берсеңиздер бул жакшы болмок. Себеби биз журналистпиз да, алардын эпкини бизге тийип атат. Ошол эле учурда анын жетекчисине же балким канчалык чоң акча берсе дагы баары бир журналисттик этика, журналисттик баалуулук жогору туруш керек да. Анда акыркы суроо Дилбарда. Мен балким башында укпай калгандырмын, айтып кетсең,
бул негизи ушунча постту анализдеп терип окуп чыгыштын өзү деле аябай чоң эмгекти талап кылат да. Анан силер негизи ушуну мындай программисттердин катышуусу менен жасадыңарбы же кол көтердиңерби ошол жагы? Эгер программисттер катышса канча программист алектенди муну менен? Бизге негизи ММ өзү эле биринчи парламенттик шайлоо болгон учурда бул мониторингдин өзүнүн формасы болот да, Excel таблицадачы, мисалы линк, аккаунттун аталышы, линк, ссылкасы. Анан кийин тематика, мисалы ковид болсо, кодировать этесиз да, ковидный 25 же 24, анан международный отношения 1 деп мындай өзүнүн кодировкасы болот да. Анан кодировкасын коюп чыгасың. Эши кылып бир 5-6 пункттан турган, нейтральныйбы, позитивныйбы, кандай тондо берилип атат деген сыяктуу кодировка, мындай датасетти чыгарып берет. Анан башында биз вручной баарын өзүбүз жазып атканбыз. Иттей маймылдай болуп мындай машакат да, аябайчы. Анан кийинкисинде эми апрелде жергиликтүү кеңеште шайлоо болгондо алар бизге уже чыгарып коюшту өздөрүчү. Мисалы линкти чыгарып койду, ссылканы деле көчүрүшүң деле жана встроитке киришиң керек, анан настройка мындай 3-4 эмеге кирип туруп анан ссылкасын алып чыгасың да. Алар ссылкасын өздөрү чыгарып берип коюшту. Биз только позитивный тематикасын карап неметип аттык. Кийинкилери кичине оңоюраак болду. Бирок башында аябай кыйын болду да. Бир нече миң пост эметкенчи. Бул жылбар чынтканда бир адам жетишпейт да. Даже 10 адам жетишпейт. Эмче посттор өтө көп. Анан пост дегенде мурда жайланган болушу мүмкүн, бирок комментарийлер бериле берет да. Анан канча пост чыккандан кийин канча күндүк комментарийни карасак болот. Болбойт дегенде көп нерселер бар да. Анан биякта бул программа бар атайын. Программа тандап, иликтеп, муну алгын, муну карагын, муну иликтегин деп чыгарат. Мемчик бар, анан Меманын өзүнүн программасы бар, анан AFS деген уюмдун да өзүнчө программасы бар да. Бирок окуп чыгышың керек, кандай маанайда жазылып атат, эмне жөнүндө жазылып атат. Анан чын айтсам, мен ошол учурда бир айдын ичинде 6-га чейин основной жумуш, негизги жумуш, анан 6-дан 12-ге чейин мониторинг болот да. Ошондой да жумуш. Рахмат, баалаганыңызга дейт. Эме берки мониторингди коюп, бизге жаңы болуп аткан бул социалдык тармакты мониторинг алуу бул чын айтканда жаңы нерсе. Өтө татаал, анан чын айтканда социалдык тармактын таасири азыр жаман күчөп атат. Анан бул биринчи жыйынтыгы болуп атат. Эми баягы айрым кемчиликтер болбой койбойт. Эми методологиясы дагы мындан жакшырып, азыр айтып аткан көп нерселер эске алынып, мындан да жакшы болот деген ойдобуз. Балким жана байкадыңарбы, биринчи ЖМКларды мониторинг кылып туруп, анан социалдык тармакты кылганбыз. Балким эмкиде ЖМКларды таштап коелу, социалдык тармакты эле мониторинг чыгарып калабызбы деген ой болуп атат да. Чоң рахмат сиздерге. Анда социалдык тармакты мониторинг кыла турган болсо кимге кайрылыш керек экенин билип калдыңар. Анда бүгүн ушу менен шайлоого байланыштуу биздин сессиясы аяктады. Менимче эки тема тең эң сонун көп маалыматтуу кызыктуу темалар болду.